Meyrimdүү жана ырайымдуу болгон Аллах Тааланын ысмы менен Аллах Таалага мактоолор, сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга салату саламдар болсун. Урматтуу диндеш мусулман бир туугандар, урматтуу туугандар, жараткан Кудай Таалам насип этип, ушу жерлерде динибизге, Кураныбызга кызмат кылып келе жаткан имам дамлаларды жакындан жанашып, бир туугандарыбыздын көйгөйлүү маселелерин угуп, муфтият тарабынан кандай тапшырмалар болсо, ошол тапшырмалар канчалык деңгээлде аткарылып атат, жок. Мына ошол маселелер боюнча Кудайым буйрса республика боюнча бардык райондун имамдары менен жолугушуп жүрөбүз. Бир нече күн мурун Баткен областын жыйынтыктап, мына бүгүн буйрса Нарун областынан Атбашы районунан баштап отурабыз. Аллах Таалам бүгүнкү берекелүү ыйык күнүндө, аптанын улуу күнү болгон жума күнүндө бардыгыбыз Кудай Тааланын буйругуна моюн сунуп, Аллах Тааланын үйүнө келип, ушул жерде ибадат кылуу максатында, буйрукту аткаруу максатында отурабыз. Жараткан Кудайым бардыгыбыздын тилектерибизди, дуаларыбызды, ибадаттарыбызды кабыл кылсын. Эки жаш баш кошсо үй бүлө куралат, үй бүлөдөн коом куралат, коомдон мамлекет куралат. Мына ушул мамлекеттин келечеги же болбосо мамлекет сөзсүз түрдө ошол коомго байланыштуу болот. Ал эми коомдун түпкү тамыры, асылы бул үй бүлөдөн куралат. Андыктан динибизде үй бүлө куруу, андан кийин ошол коомду жарата турган ата-эне балдарды тарбиялоо, балдарды жакшы бир тарбия, жакшы бир кулк мүнөздө тарбиялап өстүрүү чоң бир милдет болуп эсептелет, туугандар. Никах, байлануу, баш кошуу дегенди билдирет. Мына эки жаш баш кошту, бири-бирине акт сөз берди. Эркек киши жубайына күбөлөрдүн астында мен сенин кийимиңди бүтүн кыламын, адалдан мээнет кылып курсаңды тойгозомун деп сөз берип, Алланын астында, күбөлөрдүн астында сөз берип туруп, өзүнө адал кылып, динибизде буйрулган нике менен адал кылып алды. Ошол эле мезгилде эркек кишиге кандай мас'улият, жоопкерчилик жүктөлгөн болсо, адал жол менен жубайын, балдарын, урпагын багуу, таалим тарбия берүү, ошондой эле аял затына дагы, жубайына дагы ошол милдеттемелер кирет. Кожоюна моюн сунат, адалдан таап келген ырыскыны ысраф кылбастан, татынакай кожоюнун балдарды тарбиялоодо ошол келинчеги жардамчы болуш керек. Аллах субханаху ва таала берекелүү ыйык аятында Астаузу билlah Я айюхаллазина аману қу анфусакум ва ахликум нара. Садақаллахул азим. Бул берекелүү ыйык Тахрим сүрөсүнүн 6 аятында Аллах үй бүлөнүн башында турган өзгөчө эркектерге нида кылып атат, кайрылып атат да: "Эй ыймандуулар, силер өзүңөрдү жана үй бүлөңөрдү тозок отунан сактап калгыла" дейт. Тозок таштар менен жана адамдар менен кызытылат дейт. Ошон үчүн Аллах алдын ала үй бүлөнүн кожоюну болгон эркекке ошол үй бүлөгө кайрылып, урпагыңарды, үй бүлөңөрдү тозок отунан сактап калгыла. Биз кантип сактап калабыз? Урматтуу жаштар, жакшыраак көңүл буруңуздар. Эркек киши дагы, аял заты дагы өзүнүн урпагын туура эмес жолдон, тозоктун отунан сактап калыш үчүн жаш кезинен өзүн тарбиялаш керек экен. Жаштайынан өзүнүн тарбия алыш керек. Тагыраак айтканда, бой жетип калганда, балагат жашына келгенде, ак караны ажыратып, адал арамды ажыратып калган мезгилден тарта кандай кыз наристелерине 9 жашында намаз буйрулган болсо, ал эми эркек кишилерге 12 жашында намаз буйрулган болсо, буну балагат дейбиз. Балага ошол ак караны, адал арамды, жакшы жаманды ажыратып кала турган мезгил. Мына ошол мезгилден тарта эркек киши дагы, аял заты дагы өзүнүн жүрүм турумуна, жемек ичмегине
tarbiyasına көңіл буруш керек. Себеби келечекте Кудайым буйруса, эркек киши баш кошуп жубай алат, аял заты күйөөгө чыгат, анан ортосунан өздөрүнүн канынан урпагы жаралат. Мына ошол жаш кезинен өзүнүн жүрүм турумуна, жемек ичмегине көңүл бурган ошол ата-энеден иншалла келечекте парасаттуу, акылдуу, ата-энесин урматтаган, сыйлаган, элине, жерине, мекенине, динине кызмат кылган, мекенди сүйгөн, чынчыл, жооптуу, жоопкер болгон бир инсан жетишет бир туугандар. Буга бир мисал айталы. Тарых бизге чоң сабак берет. Биз тарыхка көңүл бурушубуз керек. Ар бир инсан өзүнүн аркасына көңүл буруп, тарыхына да көңүл буруш керек. Себеби тарых тууралуу Куранул Каримдин 3/1 бөлүгү бул тарых, кысса деп коебуз. Пайгамбарлардын өмүр тарыхы баяндалат. Адам алейхиссаламдан сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга чейин бардык пайгамбарлардын бир өмүрүн таржымалын биз Курандан тааныйбыз. Кыямат күнү башка пайгамбарлардын үммөтүнө биз күбөчүлүк өтөбүз, таксыларым. Биз ушундай акыркы үммөт болгонубуз менен кыямат күнү башка пайгамбарлардын үммөтүнүн жакшы жаманына биз күбөчүлүк өтөбүз. Бизден сурайт Аллах. Себеби биз кысса Курандан алардын жашоосун биз тааныганбыз. Ошол сымал өткөн тарыхтан биз сабак алышыбыз керек. Жаш кезден тарта ошо келечек биздин каныбыздан жарала турган урпактарды жаштайыбыздан тарбиялайбыз. Эми азыр мына биздин Кудайга шүгүр балдарыбыз чоңоюп, жетишип, жогорку окуу жайларга окуп атат, мектептерде окуп атат, мына колубузда жүрөт. Кандай кылып тарбия бериш керек бир туугандар? Ар бир үйдө жок дегенде ошол ата-эне тарабынан күнүгө болбосо дагы жумасына 1-2 жолу бир таалимдерди уюштуруш керек. Ата-эне отуруп, балам отур, башыңа топу кий, калпак кий, баш кийим кий, отур балам, мындай отур, тигиндей отур деп кичине бир акыл насааттарды үйрөтүш керек. Мына уулумундагы аксакал аталарыбыздын мындай бир тарбиялык сөздөрүнө кулак салсаңыздар, аталарыбыз айтат да, аталарыбыздын аталары bir боз үйдүн ичинде 15-16 баланы жетиштирген дейт. Туурабы? Bir боз үйдүн ичинде 10-15 баланы татнакка кылып тарбиялап өстүрүп койгон. Ошол боз үйдүн ичинде тарбияланган балдар момундай коз мамлекетке ээ чыгып, бизге мындай бир эгемендүү мамлекетти тапшырып отурат да. Демек тарбия кайсыл жерде? Ошон үчүн бир туугандар бул тарбия маселесине көңүл буралы. Балдардын жүрүм турумуна, анын чөйрөсүнө, балдарды окуу жайга жөнөтүп коюп эле унутуп калбайлы. Анын чөйрөсүнө да көңүл буралы. Анын окуп жаткан окуусуна да көңүл буралы. Кимдер менен достошуп атат? Каякта жүрөт? Окуусу кандай? Бардыгына мектеп жашынан тарта кандай көзөмөл кылсаңыз, борбор калабыз, Бишкекке барабы, башка жакка барабы, окуу жайда окуп жүргөндө анын досторуна, анын жүрүм турумуна көңүл буруш керек бир туугандар. Мына ошондо гана бизде ушундай сөз бар да, мамлекеттин келечеги жаштар деп. Кандай жаштар дегенде, имандуу, адеп ахлактуу, тарбиялуу, илимдүү, билимдүү жаштардын колунда дейбиз. Ошол жаштарды биз жетиштиребиз. Биз жетиштиребиз. Ошол жаштар үй бүлөдөн жетишилет. Үй бүлөдөн тарбияланат. Ошон үчүн жогоруда сөзүмдү 2 жаш баш косса үй бүлө куралат, үй бүлөдөн коом куралат, коомдон мамлекет куралат бир туугандар. Биз бүгүн мамлекетибиздин келечеги болгон жаштарды мына ушундай тарбиялашыбыз керек, ушундай таалим тарбия беришибиз керек. Алла Таала ата-энелерге тарбия жаатында күч кубат берсин. Келечек урпак балдарыбызды иманда, исламда бекем кылсын. Алып жаткан илимдерине Кудай Таалам береке берсин. Азыр мына мектеп чөйрөсүнө көңүл бура турган болсок, акыркы мезгилдерде мына рекетизм көбөйүп баратат бир туугандар. Рекетизмде бирөөнүн акысы колунан бирөөгө зыян жеткирген болсо, ал кул хаккы болуп калат. Анын өмүрүнө зыян алып келип атат. Анын аркасында көптөгөн элдер зыянга учурап атат. Ошон үчүн мектептеги жүрүм турумуна таалим, тарбия, таксыларым, тарбия ата-энеге милдеттүү болсо, ал эми таалим бул ошо мектептеги мугалимдердин милдети. Тарбияны дагы мугалимдерге жүктөп койбойлу.
ошол мугалимдерге баардыгын жүктөп коюп, ана мугалимдерден сурабайлы да, тарбияны үйдөн берели, таалимди мектептен мугалимдер берсин. Мына ошондо биздин балдарыбыз татынакай келечекте илимдүү, билимдүү болуп чоңоюшат иншалла. Убактыбыз дагы болуп калыптыр, бир туугандар. Убакыт ушунчалык кыска, көп бир маектешүү, көп сиздер менен дидарлашуу ниетинде келдик элек. Убакыт ушундай көз ирмемди көз ачып жумганча өтүп кетет экен. Андыктан Кудай Таалам айтылган маселелерге ар бирибиз амал кылып, балдарды тарбиялоодо жакшы көңүл буралы. Ошол балдарыбыздын келечеги үчүн иншалла колубуздан келишинче кызмат кылалы. Аллахым окулган ибадаттарыбызды кабыл кылгын Аллах. Кетирген кемчиликтерибизди, күнөөлөрүбүздү өзүң кечирген Кудайым. Аллахым окулган берекелүү аяттардын нуру менен жүрөктөрүбүздү нурдуу кылгын я Аллах. Аллахым өзүңдүн туура жолунан, хидайят жолунан, Кур'ан жолунан bizde adaştıralım, bizde jana üyübülerimizde, gelecek urpak ballarımızda özü adaştıralım ya Rabbal Alamin. Allah'ın berekeli okunan ilk ayetlerden payda olmalarını sual tordu. Süydü Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den yıkırıkına, anın kutman üyülesine, kutman sahabularına bağışladı. Uşul cedi alakan cayı, Allah'ın çoğultu kızmatlarını özün cemil kılın ya Rabbal Alamin. Allah'ım ошол жерде алакан жайып турган жамаатыбыздын көзүнүн кубанычы болгон үйгүлө бала чакасы менен элдин ичинде, журттун ичинде жүргөн аманчылыктар болгон оору сыпка илеттерди асмандан жерден келип балелерден Кыргызстандан өзгөчө табигат Кыргызстандан өзүн сактагын я Rabbal Alamin. At-tayyibin at-tahirin fastajib du'aana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allah